Саламатсыңарбы? Кыргыз тилин үйрөтүү курсун андан ары улантабыз. Сиздер менен мен Кончбек кызы Калия. Биздин 4-чү сабагыбыздын темасы кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштар. Кыргыз тилинде кандай үнсүз тыбыштар бар экендигин кунт коюп угабыз, кайталайбыз, жаттайбыз. М, Н, Ың, Р, Л, Ый, Б, В, Г, Д, Ж, З, К, П, С, Т, Ф, Х, Ыц, Ч, Ш, Ытш. Булар үнсүз тыбыштар. Үнсүз тыбыштар уяң, жумшак, каткалаң болуп бөлүнөт. Уяң үнсүздөр М, Н, Ың, Р, Л, Ый. Жумшак үнсүздөр Б, В, Г, Д, Ж, З. Каткалаң үнсүздөр К, П, С, Т, Ф, Х, Ыц, Ч, Ш, Ытш тыбыштары. Үнсүз тыбыштар 3-кө бөлүнөт. Уяң, жумшак, каткалаң. Эсибизде сактап калабыз. Ушуу үчүн Кыргыз тил 2021 mail.ru дарегине кат жазсаңыздар болот. Катталууну унутпаңыздар. Биздин 5-чи сабагыбыздын темасы затоточ ким, эмне. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.